Мамлекеттин бекемдигин коргогон 28 жылдык тарыхы бар Кыргыз армиясынын материалдык техникалык базасы бекемделди. Акыркы 15 жылда жоокерлер үчүн заманбап шарты бар аскер бөлүктөр курулуп пайдаланууга берилди. Курал-жарак, аскердик техника, байланыш каражаттары менен көчүрмөнүн даярдыгы КМШ мамлекеттеринен кем калышпайт. Быйыл Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө 28 жыл толду. Бул дата Баткендеги 30-630 аскер бөлүгүндө чакан курамда белгиленди. Салтанаттын жүрүшүндө кызматтык милдетин так аткарып, мекенди коргоодо кошкон зор салым үчүн бир катар кызматкерлер төш белги жана ардак баракчылар менен сыйланды. Аны менен катар жоокерлерге жана сержанттарга кызматтык наамдар ыйгарылды. Иш-чарага Ооган согушунун Баткен окуясынын ардагерлер кеңеши, РСК банктын Баткендеги филиалынын башчысы катышып, мекен тынчтыгы үчүн атуулук милдетин өтөп жаткан жоокерлерди майрамы менен куттуктады. Аны менен бирге бир катар кызматкерлерди ардак баракчылар жана төш белгилер менен сыйлады. 30 аскер бөлүгүндө кызмат кылганыма 1 жыл кызмат кылганына байланыштуу кызматымды баалап, аскер бөлүктүн командирин тарабынан ардак грамота менен сыйландым. Мен ушул кызматты тандаганыма эч качан өкүнбөйм. Мындан дары ата мекенибизди коргоого жана алдыга тартууга аракет кылабыз. Ар бир кыргыз мырзасы өзүнүн эли жерин, ата мекенин коргоого милдеттүү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскеринин 30-630 аскер бөлүгү Кыргызстандагы алдыңкы аскер бөлүктөрдүн бири. Аскер бөлүктө жоокерлер үчүн заманбап шарттар түзүлгөн. Өткөн жылы жетишкен ийгиликтери жана көчүрмөнүн даярдыгы боюнча республикалык сынакта мыкты аскер бөлүк деп табылган. Биздин аскер бөлүгүбүз Кыргызстан эгемелдүү алгандан бери эң биринчи курулган аскер бөлүк болуп эсептелет. Өзүңүздөр көрүп аткандай, мына аскер бөлүгүбүзгө 11 жыл болду быйыл. Бүттүк шарттар түзүлгөн. Жоокерлерибиздин деңгээли, офицерлерибиздин билими жогорулап, заманга жараша куралдуу күчтөрдө өнүгүү болуп атат. Казармалар, жатаканалар, техникалар, каражаттар бардыгы өз убагында бөлүнүп, куралдуу күчтөр азыр көчүрмөнүн даярдыгы мыкты деңгээлде деп ишендиргим келет. Эскерте кетсек, 1992 жылы 29 майда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн күнүн белгилөө тууралуу чечим кабыл алынып, ошол күндөн тарта өлкөдө бул күн расмий түрдө белгиленип келет. Мингүл Көчөрова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.